Ар бир жерде кандай бир проект келбесин, Кыргызстанга ким лицензия албасын. Вот ошол лицензия алган компания бүт баары ошол проект иштеп чыгып, андан кийин экспертизалардан өтүш керек. Бирде экологиялык экспертиза эмес, андан башка дагы экспертизалар толгон токойсу экспертизалар. Ошо бүт экспертизадан өтүп эң аягында бизге келет. Аны ошол жерден биз карап, эгерде биздин мыйзамдарга туура келсе, биз ошондо гана оң корутунду бергенге акыбыз бар. Бизде атайын экспертный комиссия түзүлөт, ошо экспертный комиссия карап, анан эгерде туура эмес болсо терс корутунду берет, оң болсо оң корутунду берет. Азыркы айтып аткан компания боюнча оң корутунду берилген. Бүгүнкү күндө ал жерде ушу курулуш иштери жүрүп атат. Ошол эле фабриканы куруш керек, зефти куруш керек. Ошол эле убакта мына азыр айтып кеткен май коюучу станцияны куруш керек. Ошол эле убакта жана отходдор жыйнай турган жайды да куруш керек. Ошо бүт бардыгы проекттен өткөн. Азыр ушу курулуш иштери жүрүп атат да. Курулуш иштери жүрүп атат. Ошондуктан ал жерде бир цианид колдонуп атат же башка колдонуп атат деген ал туура эмес маалымат. Азыр эч кандай цианид, эч кандай башка нерсе колдонгон жок. Бирок айтып кетиш керек. Кытайлык компанияда дагы өчүрүштөр бар, жок эмес. Бар. Вот ошонун баарын экотехинспекция направление предписание алгандан кийин, на внеплановый, мен ойлойм, дагы бир жолу лабораторияны кошобуз. Биздин эксперттерден кошобуз дагы. Чогуу текшерүүгө барып, ошол жерде мыйзам бузулар болсо, мыйзамга жараша предписание башканы беребиз. И в жесткой форме.